Ташмамбет Токтоналиев атындагы номер 45 кесипчилик лицейи тарбиялык саат номер 5 тайпа устазы Кадыркулов Иса Орозбактиевич. Бүгүнкү сабактын темасы 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк спидке каршы күрөшүү күнү. Сабактын максаты окуучулар спид жөнүндө кеңири маалымат алышат, спидтин жугуу жолдорун жана сактануу эрежелерин билишет, спид оорусунда көйгөйлүү маселелерди, ден соолуктун баалуулуктарын билишет жана ден соолукту сактай билүүгө, кыйынчылыктарды жеңүүгө, ыймандуулукка даярданышат. Бүгүн биз 21-кылымдын чумасы болгон спид жөнүндө маалымат берип кетмекчибиз. Айыкпас оорулардын бири бул спид оорусу. Бул да көп жылдардан бери жер планетасынын чоң көйгөйү болуп, дарысы бүгүнкү күнгө чейин жок. Ушул себептен Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1988 жылдан тарта 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк спидке каршы күрөшүү күнү деп белгиленип келет. ВИЧ спид деген эмне? ВИЧ деген эмне? Оору жөнүндө айтсак, көп адамдар ВИЧ менен спид оорусун бир оору деп эсептешет. Бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ орус аббревиатурасынан келип, вирус иммунодефицита человека деп чечмеленет. Кыргызчасы адамдын иммунодефицит вирусу АИВ. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, спид оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштуруп бере албай каза болот. Спид деген эмне? Чечмелениши синдром приобретенного иммунодефицита, кыргызча которушу кабылданган иммун жетишсиздик синдрому, КИЖИС. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организмдин системасы. ВИЧ иммунитетти пасаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, спид оорусу пайда болот. Бүгүнкү күндө ВИЧ инфекция менен күрөшүүгө болот. Аны антиретровирустук терапия менен дарылайт. Анын ичинде ВИЧ болгон кош бойлуу айымдардын балдарындагы дарылоо болот. Антиретровирустук терапия ар бир өлкөнүн, анын ичинде Кыргызстанда да өз жарандары үчүн акысыз жүргүзүлөт. Спидтин белгилерин кантип билсе болот? Оорунун белгилерин бир гана жол менен аныктоо болот. ВИЧ инфекциясына кан тапшыруу керек. Ал үчүн каалаган ВИЧ спид борборуна барып анализ тапшыруу зарыл. Негизи бул иш-чара акысыз жүргүзүлөт. Ал эми жеке ооруканаларда албетте акы төлөм алынышы мүмкүн. Ооруну сыртынан же кандайдыр бир белгилер менен билүү мүмкүн эмес. Бирок вирус чуккандан кийин ал түрдүү ооруларга жол ачат. Эгер адам көп ооруп баштаса, анализ тапшырып коюу ашык болбойт. ВИЧ спид кандай жолдор менен жугат? ВИЧти жуктуруп алуу жөнүндө көптөгөн маалыматтар айтылып келет. Бирок аталган оору 3 жол аркылуу гана жугушу мүмкүн. Жыныстык, ийне, энеден балага. Негизи ВИЧ суюктуктар аркылуу берилет. Көп эсе жыныстык катнаш жана кан аркылуу. Колдонулган ванги ийнелеринен кош бойлуу баладан энеге, бирок түрдүү учурлардагы болушу ыктымал. Алар таза эмес медициналык куралдардан, кан куюуда, пирсинг жана татуировка жасоодо кокустук болуп кетсе, бирөөнүн сакал алгычын колдонууда. Кандай учурда жукпайт? Презерватив колдонуп жыныстык катнашка барганда, тиричилик жашоодо саламдашып, бирге тамактанганда, аба аркылуу же жөтөлгөндө, өбүшкөндө, кучакташканда адистер жукпайт дешет. Спидтен кантип сактануу керек? Жыныстык катнашта
презерватив колдонуу, баңги заттан алыс болуу, бир гана адам менен мамиле түзүү. Презерватив бир гана ВИЧ-спидтен сактабастан башка көптөгөн жыныс ооруларынан сактайт. Албетте, ВИЧ-спид оорусунун алдын алуу ар бир жарандын жеке милдети же парызы десе ашык болбос. Ал эми каттоодо турган бейтаптар дарыгерлерден көзөмөлүндө болот. Антиретровирустук терапия деген эмне? ВИЧ жөнүндө маалымат айтууда дарылоо жөнүндө айта кетели. Айтылгандай эле, антиретровирустук терапия арт менен ВИЧ инфекцияны атайын дары каражаттары аркылуу көбөйтүүсүн басаңдатат. Дарылар вирусту өлтүрбөйт, болгону басаңдатат. Вирустун өнүгүүсү төмөндөгөндө ВИЧ оорусунун дагы өнүгүп өлчүүсү төмөндөйт. ВИЧ инфекциясынын вирустары көбөйүп бөлүнө баштаганда анын жаңы копиялары мутацияланган болушат. Алгачкы вирустан айырмаланып турат. Кээ бирлери арт дарыларын кабыл алып жатканда деле мутациясын уланта берет. Мындай учурда дары жардам бербей калат. Бул дарыга болгон резистенттүүлүк деп аталат. Башкача айтканда, дарыга каршылык көрсөтүү мүмкүндүгү пайда болот. Бир дары каражатын колдонгондо вирус организмде өзүн жеңил сезет десек болот. Эгер дароо эки дары колдонсо, мутация эки дары менен бир мезгилде күрөшүүгө мажбур болот. 3 дары колдонгондо мутациянын пайда болуусу өтө төмөн болот. Ушуга байланыштуу учурда антиретровирустук терапия дароо 3 дары менен жүргүзүлөт. 2020 жылдын 10 айына алынган статистикалык маалыматка таянсак, учурда биздин мамлекетте 9643 адам ВИЧ инфекциясына кабылган. Республика боюнча 2020 жылдын 10 айынын расмий маалыматы боюнча Бишкек шаарында 2072, Ош шаарында 1180, облустар боюнча Чүй облусунда 2842, Ошто 1568, Жалал Абадта 1087, Ысык Көлдө 312, Баткенде 248, Нарында 192, Таласта 142 адам каттоодо турат. Бышыктоо, ВИЧ, АИВ, СПИД, ТИЖИС чечмелениши кандай? ВИЧ, СПИД кандай жолдор менен жугат? ВИЧ кандай учурда жукпайт? СПИДтен кантип сактануу керек? Соолорго жооп. ВИЧ орус аббревиатурасынан келип, вирус иммунодефицита человека деп чечмеленет. Кыргызчасы адамдын иммунодефицит вирусу. АИВ. СПИД чечмелениши синдром приобретенного иммунодефицита. Кыргызча котолушу кабылданган иммун жетишсиздик синдрому. ТИЖИС. ВИЧти жуктуруп алуу жөнүндө көптөгөн маалыматтар айтылып келет. Бирок аталган оору 3 жол аркылуу гана жугушу мүмкүн. Жыныстык, ийне, энеден балага. Кандай учурда жукпайт? Презерватив колдонуп жыныстык катнашка барганда, тиричилик жашоодо саламдашып, бирге тамактанганда, аба аркылуу жөтөлгөндө, өбүшкөндө, кучакташканда адисте жукпайт дешет. СПИДтен кантип сактануу керек? Жыныстык катнашта презерватив колдонуу, баңги заттан алыс болуу, бир гана адам менен мамиле түзүү. Презерватив бир гана ВИЧ-спидтен сактабастан башка көптөгөн жыныс ооруларынан сактайт. Үйгө тапшырма. ВИЧ-спид менен жабыркаган адамдарга кандай мамиле жасоо керек экендигин интернет булактарынан окуп келгиле.